Кутмандуу кечиңиздер менен алгач чыгарылыштын кыскача топтому. Байбиче, биздин жерлүштү балдарга бөлүп берейин дедим эле. Андаларды бу жерге чакырып, сенин жериң мынау жерден бу жерге чейин, а сеники мынау жерге деп түшүндүрүп коелу. Ошо да болмок беле. Документ аркылуу ар бирине бөлүп бериш керек. Аны кантип жасаш керек? Анда бизге юристтин кеңеши керек го. Ага да акча керек. Заманың менен. Ооздун желине да акча сурашат. Ата, карасаңыз, могу белгини ыдыкы көчөгө илип коюшуптур. Акысыз укуктук жардам эми баарына жеткиликтүү. Кыргызстанда мамлекет тарабынан кепилденген юридикалык жардам тууралуу мыйзам кабыл алынды. Жаңы мыйзамда юридикалык жардам экиге бөлүнгөн. Сиз юридикалык жардамды ооз эки түрүндө алсаңыз болот, же мамлекеттик органдарга жана соттук иштерге коштоп баруу үчүн адвокаттардын кызматы сунушталат. Мыйзамдагы маанилүү жаңы ченем 2018-жылдан тарта жарандык жана административдик иштер боюнча квалификациялык юридикалык жардам алуу укугу берилет. Эми юридикалык кеңешти өкмөттүк эмес уюмдардан жана юридикалык клиникалардан тышкары мамлекеттик жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу мекемелерден да алууга болот. Бул жардамды дагы кимдер ала алат? Жаңы мыйзамда мамлекет тарабынан кепилденген юридикалык жардамды ала турган тараптар көбөйтүлдү. Эми кирешеси төмөн жарандар, пенсионерлер, жашы жетелектер, качкын статусун алып жүргөндөр, чет өлкөлүк жарандар жана башка категориядагы адамдар да бул жардамды ала алышат. Кайсыл жакка кайрылышыбыз керек? Юстиция министрлигинин алдында мамлекет тарабынан кепилденген юридикалык жардам көрсөтүүнү координациялоо боюнча борбор түзүлдү. Толук маалымат Юстиция министрлигинин сайтында жайгаштырылган. Каржылоо мамлекеттик бюджеттин эсебинен жүргүзүлөт. Байбиче, болбойсуң эми? Жанагы телевизордон көрсөткөн жерге баралы да юрист менен кеңешип келели. Азыр таза көйнөк кийип алайын. Кайсынысын кий? Моунуңуз. Могу көйнөктү,